кофе машинка бар экен, кофе ішелік деп. Зернышко деп қойды. Мага буйруган ремонтмен болгон кабинет мага туш келиптир деп ойлойм. Сурайын дегеним, айрымдар атайын ырымдашып, арчалашып, анан ырым-жырымга жакын келишет экен да. Анан ошо жыйынтыгында ошо олимпиадага барбаган үчүн мен мындай өтө кейин да. Мен кыла албаганды балам сен кылсаң мен кийин мындай кубанат элем, сүйүнөт элем, сыймыктанат элем. Өкбөрүгө да кызыгарыңызды билебиз, Анан кайсы курама команданы колдойсуз? Өкбөрүн көргөндө ушундай азарттуу оюн болсо да, бул жерде эң негизгиси эки меморандумду кол коюшту. Эң көп депутат ошо Өмүрөк Черкеште. Мен өтө мындай сыйлаган инсан. Мектептер курулуп атат, бала бакчалар курулуп атат. Эми бала кыз жана өзүнүн ишкөнүн башына тартып алып, мен мындай коркпойм делем, бирок Саламатсыздарбы, Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз депутаттын кеңсесинде конокто долбоорубуздун дагы бир чыгарылышын сиздерге тартуулаган турабыз. Бүгүн биз Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат Масабиров Талайбек Айтмаматовичтин кеңсесине конокко келдик. Негизи эле жогорку кеңеште кофе сүйүүчүлөрдүн баардыгы дагы ушул кеңсеге келет деген кептерди угуп калганбыз. Анын канчалык деңгээлде чындыгы бар, азыр өзүнөн сурап көрөбүз. Андай жүрүңүздөр. Талайбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, бардыгы жакшы. Талайбек мырза, сиздин кеңсеңизге конокко келип калдык. Алгач эле суроомду баарын көрүүчүлөр кызыктырган суроодон баштайм. Бул жакта кофе машинаңыз турат. Анан биз да жогорку кеңеште жүрүп угуп калчу элек, ушу кабинетке кофе сүйүүчүлөрдүн баардыгы келет депчи. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Кофени мен жакшы кофе жасаган кабинеттер бар биякта. Мындай кофе машинеси барчы. Ошолордукунан барып сурайм. Мурда Талай Масабиров деген кошунам бар эле, азыр деле депутат. Мурда Масабировдон сурап ишчүмүн дайыма. Эми мен 6-сыныпта депутат болгондо кофе машинкам бар эле. Бирок анан эшик ачылып калса, ошо кофени жытып чыкчу да, анан ошо менин коллегаларым келип, сенде кофе машинка бар экен, кофе ичелик деп депутаттар конок келип кофе ичи, анан тышкары дагы коноктор келсе ошо кофеге келчү да. Анан азыр 7-сыныпта депутат болуп дагы ошо кофе машинкам бар, бери турат. Бирок өзүмдө кофе көп кызыкпайм да. Кофе ичпейм, мен исим суу ичем, бир кандайдыр мындай коноктор, эми коллегаларым кофе мындай жактыргандар келип кофе ичип калышат. Ошол. Биз негизи эле ойлоп турмун, өзүңүз кофе сүйүүчү окшойт депчи. Демек өзүңүз ичпейсиз? Жок, мен кофени жактыра бербейм. Кээ бир айтат, кофенин пайдасы бар, мен эми мындай жактырбайм да. Мен тиги коллегаларга айткам, чай деле, кофе деле суудан жасалат деле, суу эле ичем да. Талайбек мырза, анда кеңсеңиз менен таанышалы, алгач эле мына туу турат. Өзүңүз тааныштырып өтсөңүз, эмнелер бар? Мына биздин эми ар бир бөлмөдө мына биздин символубуз болгон, биздин желегибиз болуш керек, биздин мына гербибиз болуш керек. Анан биздин Кыргыз Республикасынын конституциябыз, анан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти, мына бизде атайын болуш керек. Ичи жакшы кооз экен. Мен көп депутаттардын кеңсесин тарттым буга чейин. Айрымдарында мындай стол менен эле отургучтар болгон, же болбосо мындай анча деле жасалган эмес. Сиз ремонт жасаттыңызбы же өзү ушундай бекен? Жок, мен чын айтайын, бул жерде мындай эч нерсесин алмаштырган жокмун. Ушул эле кабинет болгон, бул жерде мен бир эле аскамды эмелерди жарыктыкты алмаштырып турмун. Анан өзүм креслом эле, анан башка эч нерсе тилеген жокмун. Ошол бойдон турат эч кандай. Анан бул жерге жанагы өзүңүздүн буюм тайындарыңызды алып келдиңиз? Өзүм буюмдарымды алып келдим. Анан
баардык эле айтат муну ким примут. Мен айттым, мага буйруган ремонт менен болгон кабинет мага туш келиптир деп ойлоп эме. Сурайын дегеним, айрымдар атайын ырымдашып, арчалашып, анан ырым-жырымга жакын келишет экен да. Же болбосо тумар тагып коюп, сизде ошондой үйлөр барбы? Балким сиз да мурда жаңы келгенде ошондой кылгансызбы дейм да. Жок, мен жок, мындай да ырым-сырымга ишене бербейм да. Өзүм 5 мал намаз окуйм. Балабек мырза, анда демек эң башкысы ошо отуруп иштегенге ыңгайлуу болсо болду экен, Мына сол жагында дагы бул белекпи сизге, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул дагы бул Курандын сүрөлөрүн эди жалып турат. Бул дагы белек атайын келип. Мен мындай да кээ бирде ар кандай жанагындай досторуң болот, инелериң болот. Дагы депутат болуп калдыңыз деп анан өздөрү белек кылып алып келет. Анан белек алып келгенден айтат, бул мына ыйык Курандын сүрөлөрү жазылган да. Ушу атайын келип ушу кабинетиңизге кичине мындай белек катары деп анан алып келип ушул жерге коюп эме алып беришти. Ошодан мен кабинетимдеги мындай эң мындай баалуулук бул мына биздин Куран, ыйык Куран, кыргызча котормосу, бир эми арабча эме болот да, бул ыйык Курандын маанилерин кыргызча котормосу деп мына ушул ыйык мен үчүн китеп да, ошон үчүн Куран дайыма жогору туруш керек. Спорт жаатында дагы буга чейин өзүңүздүн мыкты экениңизди далилдегенсиз. Анан бир маегиңизди көрүп калдым, уулуңуз да дзюдо менен машыгарын айтыптырсыз, Анан азыркы учурда деле залга барып турасызбы, шакирттериңиз барбы деп сурагым келип атат. Бир нече сурооңузга жооп берейин. Туура, мен чоң уулум атайын тандоо менен Япония Токио шаарына университетке тапшырган да, атайын чакыруусу менен. Ал кичик кезинде мындай күрөшүп, эл аралык мелдештерге барып, анан ошо Японияда Кокушкан деген университет бар. Ошо университетти быйыл бүттү жайында. Анан азыр 1 жылдык ошо окуусун аяктаганда, эми ал мындай айтканда өзүнүн алдыга койгон бир максаты бар. Ушу эмдиги жылы 24-жылы Парижде өтө турган Олимпиадалык оюнга мындай жөндөмө алды да, лицензия алды. Анан бүгүнкү күндө ушу дүйнөлүк рейтинг деп коет, 33-орунда турат. Былтыр эле 167-орунда турчу. Эми азыр жана мелдештерге качып дзюдо күрөшү башкача лицензия алышат да. Бул мелдештерге качып жанагындай упай алышат да. Анан балдык упайды. Азыр ошо упайларды алып, азыр 1500дөн ашык упайы бар. Анан азыр 33-орунда турат. Бирок түздөн түз лицензия алыш үчүн дүйнө жүзүндө 21-орунда туруш керек. Ал азыр 33-орунда турат. Эми алдыда мелдештер болуп атат. Болот алдыда. Эми ошо мелдештерге катышып, ошо упай топтоп, ошо 21-ге кирип, эми ал жаш кезинде ошо Олимпиадага катышайын деген ойдо. Мен өзүмдө мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок жана спорттук жаракат алып 1996-жылы Атлантада боло турган Олимпиадага бара албай калдым. Ошо менин эң өкүнгөнүм, спортто ушунчалык СССР курман командасында жүрдүм. Анан ошо жыйынтыгында ошо Олимпиадага барбай калган үчүн мен мындай өтө кейин да. Себеби эми ошол убакта жана спорттук жаракат алып калып, мүмкүнчүлүк болбой калган. Анан ошо азыр айтып атам, балам, мен кыла албаганды, балам, сен кылсаң мен кичине мындай кубанат элем, сүйүнөт элем, сыймыктанат элем. Олимпиаданын чемпиону бул спорттук машыктын эң чокусу да. Ошодон Олимпиаданын чемпиону болсом, мен спортто болгон ой максатыма жеттим дегенде болот. Ошон үчүн мен балам айтат го, баласы атасынан ашып өчүш керек дейт. Анан мен айттым, мына ал убакта мен спорт интернатта окудум. Мына сени атайын тандап, дүйнөдө эң жогорку дзюдо академиясында, университетте. Ошол жерде окуп атасың. Бул да бир мындай сага бир мүмкүнчүлүк да. Ошо айтам, мен насаатыма айтам да, балам, ошо мүмкүнчүлүктү колуңан кое бербе депчи.
Спорт деп калбадыкпы Талабек мырза? Мындан тышкары көк бөрүгө да кызыгарыңызды билебиз, Анан кайсы курама команданы колдойсуз? Ичинен мыкты деген оюнчулар барбы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы суроо, бирок негизи биз мына улуттук спорт деп айтабыз да. Могу кыргыздарда мындай ичибизде мындай кээде мындай эме болуп турат го. Ошону чыгарганда көк бөрүн көргөндө ушундай азарттуу оюн болсо да, улуттук оюн да, бул дүйнө жүзүндө мындай айтат, кээде мындай чет элдиктерге сураттап ушу көк бөрүн укмуштай оюн болот экен, ушундай кызык, мындай деп айтканда орусча айтып коет, адреналин деп коет да. Ошону чыгара турган оюн экен. Бирок мен үчүн бизде эми көк бөрүдө 3 лидер бар да. Бул мына акыркы эмеде Достук утту, андан мурункусу 2-3 жолу Ынтымак утту, андан Сары Өзөн деген бар. Бул жанагы Достук менен Ынтымак чыга калса тим эле дүңгүрөйт. Бардыгы жанагы дүйнөлүк футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатты көргөндөй көрүшөт да. Ал жерде мындай чынында мындай укмуш кызыктуу оюн да. Мен кээде барып ошону оюн эле же финалдык, мен айтам, финалдык чыкса мен Достук менен Ынтымактын финалына барам деп койгондо сөзсүз ошол экөө чыгат да. Кээде азыр акыркы эмеде Достук менен Сары Өзөн чыгып калды. Ал жерде мындай аты чыккан, тим эле кызыткан жана көрөрмандарды мына Манас, Ниязов, Тойчу, Аскат бути Ынтымакта. Андан кийин Сейитбек деген бар. Анан Сары Өзөндө ким бар эле? Ким эле? Руслан Тыналиев деген бар. Булар ойногондо тим эле кээде жана атты ушундай чаап келтип, жана көк бөрүн алганы, бири-бирин ат менен кагышкандары, анан мындай да, буларды эми чыныгы мындай баатыр эсептейм да. Мындай Мамлекет тарабынан спортко жетишерлик деңгээлде көңүл бурулуп жатабы? Анан дагы кандай колдоолор болсо жакшы болмок сиздин пикириңиз боюнча? Мындай да, спорт боюнча быйыл эмне жыл өзгөчө жыл да. Быйыл эмне үчүн өзгөчө жыл? Быйыл Олимпиадага жөндөмө алуучу жыл да. Лицензия алат. Азыр биздин жанагы дүйнөгө атакы чыккан күрөшчү балбандарыбыз да. Аларга быйыл дүйнөлүк чемпионаттар болот, рейтинг лицензионный мелдештери болот. Министрлерди чакырып келип, ошондо да мен ушул маселени көтөрдүм. Анан ошондо Маданият министрлигине айттым, Алтынбек мырзага, сиз дедим, толугу менен спортчуларды колдоп, акча каражаттарын толугу менен берип, өзгөчө жылга даярдык көрүңүз дедим. Олимпиадага өтө турган, бул биз үчүн, спорт көрөрмандары үчүн бардыгы эле Кыргызстан биз көптөн күткөн алтын медалды күтүп атабыз да. Себеби СССР курама командасында Каныбек Осмоналиев алган. Жана оор атлетика боюнча. Ошондо менен биз Айсулуу кызы да, Айсулуу Тыныбек, анан Акжол, алар күмүш медаль алды мурунку Токиодо болгон Олимпиадада, коло медаль алышты. Аны ойлоп атабыз, ушу Кудай буйруса алтын медаль ушу Парижден алып келет деген мындай ойдобуз да. Эми буйруса, анан мүмкүнчүлүгү менен колдонуп биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич мына спортту өтө аябай колдоп келатат да бүгүнкү күндө. Мына спорт көрөрмандары менен мына футбол оюндарына ошо спорт көрөрмандары менен келип атайын көрүп атат. Мурас ойбу өзүнчө. Анан жанагы биздин Кыргызстан курама командасынын Спартак стадионунда көрүп атабыз, гол кирсе ошо жерде туруп колдоп, ошо жерде болельщиктер колдоп эме кылып атат. Бүгүнкү күндө футболчулардын мурункуга караганда деңгээли жогорулат да. Бир мындай менин оюм жеке, спорт сарайын курса, мына биз дворец спорта дейбиз. Ошон бир чоң спорт сарайды куруп алсак, туризм да өнүгөт. И дагы дүйнөлүк мындай деңгээли да жогорулат. Себеби эл аралык нормага жооп бере турган мындай спорт сарайы бүгүнкү күндө жок да. Бирок ошону куруп алсак,
азыр бизде мына чоң көргөчтөр болот атпайбы, ошого жараша бизде дүйнөлүк чемпионаттар өтүп атат. Анан да бир негизги эмеси мына акыркы өзү мен жогорку кеңеште көтөрүп атам, бул спорттук саламаттык сактоо борбору деп атайын да. Бул эмне үчүн дегенде мен эми мына өзүм жон термен сезимде биз эми союз учурунда болчу, андай жок эле. Биз эми мына Олимпиада жана алда айткан барбай калган себеби спортчу жаракат алган мен. Мына даалманы алдым, тиземен, анан кулагым сынган, мурунум сынган, баардыгы эми. Чоң мында спортчуларда биздин желебизди желбиреп дүйнөлүк деңгээлде биздин желебизди желбиреткен биз спортчуларыбыз. Ошо мелдешке катып келгенде атайын мындай ден соолугун калыбына келтирүү, витаминди алып, ушу бир жакшынакай мындай текшерүүдөн өтүп, атайын ушундай бир борбор болсо жатаканасы менен жакшы болмок да. Талайбек мырза, бул жерде сыйлыктарыңыз да турат көп экен, диплом дейт. Бирөөсү жөнүндө айтып бербейсизби? Му грамота алгам. Бул бир күндүк аскердик жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин депутаттарынын арасынан жогорку окуу катуу даярдыгын көрсөткөн үчүн дейт. Бул биз атайын бу жерде турган, бул 6-созуптагы грамота болуш керек. Бул болсо мен Япония иш сапарым менен бул Якудзуна Хакуна дейт да. Бул бүгүнкү күндө Японияда сумо боюнча эң атагы чыккан сумоист. Бул жана императордун кубогун эң көп алган, чемпионаттан жана жеке жеңиштерди бүгүнкү күндө историяда эң жогору турган сумо эмес. Бул болсо атайын мага ошо колунун эмесин келип мен фамилиямды жазып мага белек катары берген да бул эмесин. Бул эми сумайс экөө мындай сызыктын ичинде күрөшөт. Булардын баары демек Япониядан алынып келген. Бул эми мага эми жана бел. Талайбек мырза, мына сиз 6-чакырылышта дагы Япония менен Кыргызстан достук лигасынын төрагасы катары кандай иштерди алып баргансыз? Анан 7-чакырылышта кандай иштерди алып барган жатасыздар? Кече келип кеткен делегация менен кайсыл иштерге кол коюлду, ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Анан алдыда дагы кандай пландар бар? Мен 6-согуштан бери, 7-согушта дагы мен Кыргызстан Япония парламенттик достук лиганын төрагасы болуп шайлангам. Эми ошо 6-согуштан бери бул Япония тараптан Ген Накатани деген бул Япония Кыргызстан парламент достук лиганын төрагасы. Биз 2018-жылы биринчи жолу Япония Ген Накатани келгенде бизде форум өткөргөнбүз. Ошондо форум бул жанагы экономикалык, социалдык өнүктүрүү, анан жана инвестицияларды коргоо, өнүктүрүү деп ошо темада алып барганбыз. Булар келип, ошондо көчмөндөр оюнуна барганбыз. Мен алып баргам көлгөчү. Атайын конок болуп кетишкен да, делегация келип кеткен. Анан ошондон кийин мен депутаттар менен баргам, октябрларда барып келдик. Ошондо биз сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, биз 2019-жылы ушул саламаттык сактоо жагынан, жалпы эле Кыргызстан мамлекетине гранттык жардамдар боюнча биз сүйлөшкөнбүз да. Эми алар Японияда өзүнүн программасында бар экен да, мына гранттык жардамдар эмелер боюнча. Анан 2019-жылы жана пандемия болуп кетпеди. Ошондо токтоп калган баардыгычы. Кайра жанданып, мына биринчи мына Баткен областына 5 миллион 300 миң доллардык техника боюнча дробилка деп коет, таштарды майдалай турган. Ошо жалпысы 5 миллион 300 миңдик ратификация урматтуу президент кол койду. Бул биринчи эмеси. Экинчиси мына Бишкек Чүй областтарына саламаттык сактоо жабдыктарды алып келишет. Бул дагы келишимге коюлуп, Жогорку Кеңештен ратификация өтүп, урматтуу президент кол коюп бүттү. Бул боюнча эми акыркы этабы, азыр Япония тараптан атайын специалисттер келип, ошо Чүй областындагы шаардагы ар бир больницага бүгүнкү күндө эмне керек?
рентген керекпи, бул мындай салгын сактоо жабдыктарды баардыгын көрүп, размерлерин менен тартып бүт бар көрүп акыры кетеби. Ошону булар жазып кетет да, ошону заявканы быйылдан баштап эмки жылга чейин, эми биринчи жарым жылдыкта ошо менен толук камсыз кылып беришет да булар. Андан тышкары мына акыркы дагы эки келишим болду. Бул ирригация багытында жана каналдарды тазалоо тракторлордун бир 45 болуш керек. Ал дагы 7 миллион 700 миңби ошонун тегереги. Бул дагы 100% бекер. Бул боюнча жогорку кеңеште жана келишимге макулдугун алды. Андан тышкары жана мамлекеттик кызматкерлердин Японияда 2,5 миллион доллардык бекер окуту. Ал да 100% гранттык жардам да. Булар макулдашууга жогорку кеңештен өттү. Эми макулдашууга кол коюлуп, эми күзүндө ратификациядан өтүш керек жогорку кеңештен. Ошон үчүн эми бул биздин иштин алып барышы, мен бул жерде мүмкүнчүлүгүн колдонуп айтып кетейин. Бул жерде ошо тиешелүү министрликтер, анан биздин жогорку кеңештин коллегаларым, депутаттардын чоң салымы бар да. Бунда Эндо сан деп коет, Эндо сан депутат, ал менен кошо Като сан, андан кийин Хондо сан 3 депутат келди. Жалпысынан бери 18 делегат келди. Ал жерде эл аралык банктын, Жибека деген банктын президенти кошо келди. Бул Хаяси сан деген. Андан тышкары корпорациялардын, компаниялардын муру система дегенде чогуу келишти. Жалпы сандан 18 делегация келди. 18 делегация келип, биздин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич менен жолукту, массалык маалыматтардан көрдүңөр. Андан тышкары биздин жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Турганбекович менен жолукту, кабинеттин төрагасы Акылбек Үсөнбекович менен жолукту. Бардыгы мына кече жыйынтап кайра кетишти. Бул жерде эң негизгиси эки меморандумга кол коюшту. Бул биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин Кудайберген Базарбаевич менен кол коюлду. Андан кийин Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен эки меморандум коюлду. Бул биринчи меморандум бул белгилүү бир жөндөмү бар кызматкер, мындай статусуна ээ болгон кызматкерлер эми чет элде, эми Японияда иштей алса болот да. Бул жана көптөн бери келатканда мындай чечилип, ошо менен ал жактан, Япония жактан колдоо болуп коюлуп, анан бул жерден Кудайберген Базарбаевич кол коюлду меморандум. Коюлду биринчи меморандум. Экинчиси бул биргелешкен кредиттөө механизми боюнча кызматташуу боюнча экинчи меморандум коюлду. Эми бул боюнча азыр кечээ мен узатканда айтышты. Биз тез арада бул ишти ашырыш үчүн тез жумушту алып барайлык деп өздөрү мындай убадаларын берип кетти. Андан тышкары да мен жогорку кеңеште дагы айттым эле. Кыргызстанга бүгүнкү күндө жанагы аял заттардын жана көкүрөк оорусунун, рак оорусунун алдына билүү үчүн жана маммограф деген аппарат бар экен. Ошону 10 дананы сурадым, анан бир МРТ сурандым эле. Мен иш сапарым барганда ошондо ошо депутаттардын Эндо сан айтты, мен жекече көзөмөлгө алып мен тапшырма бердим жайкы офисине. Эми азыр бул боюнча мен кошумча маалымат берем деди. Андан тышкары дагы бир жакшы жагдай, ошо Мурук корпорация менен кечээ меморандум кол коюлду. Бул чет элдик, чет мамлекетке биз жарандарды жумушун камсыздоо борборуна барып мен катышып келдим. Ошо жерде Мурук корпорация жылына 100 орун жумуш орунду камсыз кылып беребиз деп меморандум коюлду. Ошо карапайым элдер иштей алсын, бул тилди билсе эле барып иштесин. Анан кээ бирлеринде тааныш билдисер болбосун деп. Ошон үчүн эч ким бу жерде кийишпесин, өзүңө түздөн түз келип тандап алып иш алып барсын. Анан кээ бирде тааныш таппаса же тилди билбейт. Андыгы ошо борбордун директори Алмаз дагы айтты.
кээ бирлер бизге арыз жазат, ортом чыга калды, бул чыга калды. Мен айттым, эч кандай ортом чеме болбосун, өзүңөр тандап өзүңөр алып барыңыздар дедим да. Анан ошол эме болду. Анан урматтуу президентибиз дагы биздин төрагабыз, кабинеттин төрагалары бардыгы мына бүгүнкү күндө бул Япония экономикасы өтө жогору турган чоң державалардын мамлекетинин ичине кирет. Ошол менен анан биздин урматтуу президентибиз колдоого алды. Биз эми ошо инвестиция, туризм жагынан багытында баардык жагынан ошо Япония мамлекети менен кызматташууга даяр экенин айтты. Мына биздин жогорку кеңештин төрагасы Нуранбек Тургунбекович да айтты. Достук лигасынын кызматташууна мындан да жогорулатайлы депутаттар менен депутаттар арасында биз азыр каникулдабыз да. Бул эми күтүүчү иш сапары болуп калышты да. Анан ошо достук келишимди бекемдейт, кызматташуу жогорулатайлы деп. Анан Гендо сан айтты, 2025-жылы Экспо 2025 Японияда өтөт. Осакадачы. Ошол боюнча да сүйлөшүүлөр биз кыргыз мамлекеттеги өзүм жанагы аякта выставкада көргөзмө өтөт. Ошол дагы алып барабыз деп эмебизди. Жаңы бир мындай бакыт иш алып барайлы деп бүт баары белгилеп кетишти. Ар бир саясатчы бир максат мүдөө менен саясатка келет да. Чоң спортто жүрүп, эмнеден улам саясатка аттандыңыз эле? Эми бул эмне күтүүсүздөн болуп калды. Биз эми жаш кезде биздин айылдан Өмүрбек Черкеш дайыма депутат болуп калат. Мен деле бир кезекте барып шайлап бергем. Ал эми Акман Бешчүн деген айылында кошуна айыл болуп турат. Анан көп ошо 6 жыл 5 жыл депутат болуп, эң көп депутат ошо Өмүрбек Черкеш да. Мен өтө мындай сыйлаган инсан Өмүрбек Черкеш. Ошондой айылдар бар кандай мамлекеттик кызматта иштедиң. Сен тиги акеңдей болуп депутат болбойсуң деп. Элдер өздөрү анан тиги айылдан биздин айылдан эч качан депутат чыккан эмес деп анан булар айтат. Сен деле бир мындай биз жака бир мектеп салып, биздин мындай суранычыбыз деп жогорку мектепте анан бир саясатка барбайсың. Мен айттым, кантип барам? Мен ал үчүн эл тааныш керек. Анан ошо биздин аксакалдар сен бул жака келсең биз таанытабыз, сен ким экенин. Анан мен эми бажы кызматында орун басары болуп иштеп жүргөм. Ошонун калтырынан саясатка бардым. Анан уже мектептерди курдук, асфальт жолдор, бала бакча, элдин көйгөнүнө колум келишинче чечип бердим. Анан азыр деле мына чечилип атат. Элдер эми тааный баштады. Азыр эми ошо өзүнүн айылымда мына эки мектеп уже 2-3 жыл туруп калган мектептер курулуп атат, бала бакчалар курулуп атат. Эми колум келишинче ошо элдин талабын, элдин суранычтарын аткарып келатам бүгүнкү күндө. Матчество деген аябай талкуу болуп, эл арасында эле талаш тартышты жаратып атат десем жаңылышпайм да. Сиздин пикириңиз кандай эл өкүлү катары негизи? Мындай матчество деген мындай туура эмес да, бул мындай жалпак тил менен айтканда мындай атасы болуш керек. Матчество деген мындай силер ойлобойбу, мындай апасын мындай кичине мындай ылдый мындай кемситкен жок да. Жок, ал мындай анга аны ойлобосун. Мен Аязатты урматтайм, сыйлайм. Бирок буну эме кылган ал эле коюш керек. Себеби мындай жет атасы унутуп калышат. Мындай ата деген айтат го, атанын баласы, баласы атасы деп, бул мындай ажырашкыс нерсе да. Башка жактан алып эле үйрөнүп өскөн. Өзүм салт ошон үчүн биз айтабыз, өзүбүздүн улуттук баалуулугубузду жоготпойлу деп. Улуттук баалуулугубузду сактайлы. 21 кылымдан бери өзүбүздүн тарыхыбызды, салтыбызды сактап келатабыз. Анан барган сайын жогото берсек бул туура эмес да. Бирок мен жеке оюм, мен каршымын да. Албек мырза, мына бул жакта дагы азыр отургучтар турат. Бул жерде элди кабыл аласызбы? Сүйлөшүүлөр ушул жерде жүргүзүлөт өңдөнөт, Эгерде чоң мындай делегация келип калса, мен эми жана Оркаден бир чоң залды сурайм. Жеке 1-2-3 келип калса, ушул жерде отуруп эле сүйлөшүп эле, анан кээ бирде чечилген маселелерди эгерде бир тийиштүү министрликтерге, жанагы эгерде
жол маселеси же жанагы бала бакча, таза суу, ар кандай көйгөйлөр менен келет да. Алардын мен жардамчым айтат, ушулар келатыр, атайын. Анан мен сурайм, кайсы маселе? Ушул маселе ошо тийиштүү министрден сурандым, келип кетчи, мен эми азыр сага жөнөтүрбү, министрлик кабыл алып, анда бергиле келе койчу, ошо кичине булар да кичине мына көңүлү ток кетсин депчи. Анан Талабек мырза, анда кийинки сөзүбүздү отуруп уланталы, Анан мындан тышкары сиз буга чейин TikTok'ту тыюу салыш керек деген пикирлериңиз бар эле. Анан бир канча жыл мурда окуу учурунда окуучулар уюлдук телефон колдонбосун деген да пикириңиз бар экен, бир көрүп калдым. Анан негизи эле тыюу салуу кандай жыйынтык берет, жакшы жыйынтыгын бербейт деген пикирлерди айтылып жүрөт да. Буга өзүңүздүн оюңуз кандай? Негизи эле таптакыр эле тыйпыл кылып тыюу салып салыш керекпи же? Жок, бул TikTok боюнча мен айткам, ал жерде жана TikTok мен так эле жаап коелу деп айткан эмесмин да. Мен айткам, мен өзүм мындай көрө бербейм да, мына Facebook, Instagram вообще мындай жакпайт да. Аяка кирсең эле ошо адашып кетесиң да. TikTok дегенде жанагы эми биздин жаш эле уул кыздар эле жана бала кыз жана өзүнүн ичкөнүн башына тартып алып, эми бул аны көрөт да, бир биздин анда ал өмүрүндө болгон эмес андайчы. Эми бул вообще болбогон нерсе. Ошон үчүн мен жыйын келип чыгып туруп айткам, ошону мындай көзөмөлдөөчү бирөө барбы дедим. Жана интернетке вообще мындай жүрөгүң учкан нерселерди көргөзүп атат го, ошону мындай контролдоп койгула деген ойдо айткам пикир. Талабек мырза, анан дагы жанагы электрондук чылымдар жөнүндө айтканыңыз дагы бар экен, ошол жөнүндө да токтоло кетсеңиз. Мен жанагы мен 2 жол көтөргөм, андан кийин депутат дагы көп көтөрсөт. Мен бир жер мисал кылып айткам. Эртең мындай басып сейилдеп кичине машыкканда мектептердин жанынан эрте өтүп баратсаң, мен калпчу болбойм. Мындай 4-5 класстын балдары бири-бирине мактанып, меники малиновый, мен ойлоп аткам, жубачка десе түтүн чыгат да. Бул эми жана фейкпи, вейппи ошо. Мен ошондо айткам, бизде саламаттык сактоо министрлигине дагы бардым, айткам, урматтуу министрлер, бул не то что көзөмөлгө. Мен айткам, силер мен жакында эле билим берүү мыйзамына мен кошумча өзүм сунушум бердим да. Мен айттым, сөзсүз түрдө сабакты начальный класска, баштапкы класстарга жана сабак өтүү. Биздин президентибиз дагы ошо социалдык тармактарда аябай активный, өзү карап, анан кийин сиз дагы ошо социалдык тармактарды активдүү колдоносузбу өзүңүз? Активдүү катышпайм да. Мен айтам, кирсең чыга албай каласың да. Мен катышкан жок жерде могу чыгып калды, карап койчу, мен карасам бир карап өтүп кетем болду. Анан кээде комментарийлер жазып коет, комментарийлер окумушум вообще. Анан ошон үчүн да өзүм настроением бузбайм. Комментарийлерди окуйсуз? Кээде мындай кичине окуйм, мындай аягына чейин окубайм да. Кээде ойлор менен комментарийлер окумуш жазаткан. Эми дурусу мындай керектүү нерсе болсо окуп коесуз. Керектүү болсо окуйм, мындай окугум деле келбейт да. Мындай активдүү катышпайм деле. Анан ар кандай Негизи айрым депутаттар ошо парламентте чыгып сүйлөгөндө талкууга алынып тепкиге алгандары да бар да, эл арасындачы комментарийде. Анан тепкиге калып калам деп коркуп түшүнтпөйсүзбү, мен дагы деп чыгып сүйлөрдө парламентте? Жок, эми парламентте мындай да, мен экинчи сөз депутат болуп турам. Анан айтат го, эмне жаман десе, бул тил октой да. Ошон үчүн кичине мындай тилди мындай эмне деп ар бир мындай сүйлөрдүн алдында мындай даярданып, ар кандай боло берет да. Бирок мен айтам, жаңылбаган адам жок да. Тилден жаңылбаган жок да. Кээде мындай туура сүйлөйм деп башка жака кетип каласың. Анан кээде мындай жана чет тилдик мындай котормосу жок сөз айтканда дагы айтам, бул эми көнүмүштүү, бул естественно, бул туура кабыл алыш керек. Анан бизде мындай го, мен азыр кичине чалына калсаң тепкилей калат, баштайт тияк биякты сүйлөп. Мен мындай коркпойм деле, бирок биз эл өкү болуп келгенде сен пикирди көтөрө билишибиз керек да. Сындаса сындайт.
Таалайбек мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге атайын убактыңызды бөлүп, кенен маек куруп, кеңсеңиз менен тааныштырганыңыз үчүн. Биз болсо Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү менен коштошобуз. Кайрадан ушул долбоордун алкагында көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.